Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен математика сабагында аралаш аттуу сандарды кошуу жана кемитүү деген темада сабак өтөбүз. Сабагыбыздын максаты аралаш аттуу сандар жөнүндө маалымат алабыз. Алар менен кошууга жана кемитүүгө карата мисалдарды мамыча түрүндө жазып аткарабыз. Аралаш аттуу сандарга карата маселе мисалдарды чыгарабыз. Өз алдынча кошумча тапшырмаларды туура аткарабыз. Эми балдар, аттуу сандарды байкагыла. Булардын өзгөчөлүгү эмнеде? Ооба, булардын ар бири бир нече чен бирдиктерден түзүлгөн. Алар аралаш чен бирдиктер деп аталат. Аралаш чен бирдиктерди бир бирдикке келтирүүгө, башкача айтканда, майдалоого болот. Ал үчүн ар бир ченди майдалап, жыйынтыктарын кошуп коюу керек. Мисалы, 5 метр, 3 дециметр, 8 сантиметрди майдаласак, 538 сантиметр келип чыкты. Үлгүнү карагыла. Ал эми 3 километр 400 метрди майдаласак, 3400 метр келип чыкты. Эми балдар, китебиңердин 880 тапшырмасына көңүл бөлсөңөр. Маселени окуп, жыйынтыгын аныктагыла. Маселенин жообу 20 сом 80 тыйын келип чыктыбы? Кантип таптыңар? Туура. Тыйынга тыйынды коштуңар, сомго сомду коштуңар. Башкача айтканда, бир аттуу чендерди кошуп, жыйынтыгын аныктадыңар. Тыйынга тыйынды коштуңар, сомго сомду коштуңар. Демек, балдар, аралаш аттуу сандарды кошуп кемитүүдө биз ушул эрежеге таянабыз. Бир аттуу чендерди биринин астына бирин жазып, кошуп кемитебиз. Азыр ушуну практика жүзүндө аткарып көрөлүк. 3 километр 500 метрди 2 километр 700 метрге кошуп көрөлүк. 3 километр 500 метрди 2 километр 700 метрге кошуп көрөлүк. Демек, балдар, жазууда эмнени байкадыңар? Бирдей чен бирдиктердин астына бирине бири жазылды. Демек, метрдин астына метр жазылды, километрдин астына километр жазылды. Эми кошуу кадимкидей эле жүрөт. Демек, метр өзү жазылат. 0, 0, 5ке 7-ни коссоңор 12. Километр өзү жазылат. Бияк 5. Ошондо жыйынтыгы 5 километр 1200 метр келип чыкты. Ушул жерде, бул жерде 1 километр ашык болуп атат. Биз бул жерден эмне кылып койсок болот, балдар? Ирилетип койсок болот. Демек, 1200 метрде 1 километр 200 метр бар. Демек, 200 метрин калтырасыңар дагы 1 километрди 5 километрге берип коесуңар. Ошондо 6 километр келип чыгат. Демек, ирилеттик бул учурду. Эми карап тургула, кемитүүсүн баштайбыз. 7 сантиметр, 3 миллиметр. Кемитебиз 4 сантиметр, 7 миллиметрди. Кемитебиз. Кемитүү амалы деле мурунку чыгарып жүргөн мисалдарыбыздай эле чыгарабыз.
Demek миллиметр өзү жазылат. 3'төн 7 кемитилбейт. Бул учурда биз 7'ден 1'ди сурайбыз. 13'төн 7'ni кемитсек 6 сантиметр өзү жазылат. 6'дан 4'тү кемитсек 2. Ошондо жыйынтыгы 2 сантиметр 6 миллиметр болду. Демек, аралаш аттуу сандар кадимки сандардай эле кошулуп кемитилет. Bir аттуу чендер биринин астына бири жазылат. Балдар мынакей карагыла. Миллиметрдин астына миллиметр, сантиметрдин астына сантиметр, метрдин астына метр, километрдин астына километр жазылды. Анан кээ бир учурда сандар ирилетилет экен. Ушуну унутпашыбыз керек. Эми балдар, маселеге кезекти берсек, Нурай 1-ci saatda 3 kilometr 520 metr, 2-ci saatda 4 kilometr 480 metr жол жүрдү. Нурай 2 saatda бардыгы канча километр жол жүргөн? Маселени берилишин окуп, кыскача шартын түзүп, эсебин чыгарып, жообун жазгыла дептериңерге. Китебиңердеги 882 тапшырмада аралаш аттуу сандар берилген. Мына ушул аралаш аттуу сандарга берилген мисалдарды мамыча түрүндө кошуп кемитип чыгаргыла. Эми балдар, 884 менен 885 тапшырмаларды дагы дептериңерге мамыча түрүндө аткаргыла. Эми балдар, геометриялык маселеге кезекти берсек. Тик бурчтуктун бир жагы 2 сантиметр 5 миллиметр. Экинчиси андан 1 сантиметр 3 миллиметрге узун. Тик бурчтуктун экинчи жагын аныкта дейт. Маселенин кыскача шартын түзүп, эсебин чыгарып, жообун аныктап, дептериңерге жазгыла балдар. Балдар, бүгүн биз силер менен аралаш аттуу сандар деген темада сабак өттүк. Аралаш аттуу сандарды мамыча түрүндө кантип биз аткарат экенбиз? Аттуу сандар кадимкидей кошулуп кемитилет. Bir аттуу чендер биринин астына бири жазылат. Ушул эрежени унутпагыла. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө сак саламатта тургула балдар.